Төрөбаева мындан бир канча жыл мурун Жогорку Кеңештин жалпы бөлүмүндө улук кеңешчи болуп эмгектенген. Ал эми азыр болсо мамлекеттик жумуштан алыстап күнөскана иштетүү менен алек. Эже айта кетсеңиз, анда бул сиз өстүрүп аткан бул помидор эмне, кайсы эмеси менен өзгөчөлөнөт башка сорттордон? Бул сорттун аты Вазира F1 деген. Бул жактагысы Аламина F1 деген экөө тең Голландиянын сорту. Бул экөөнүн айырмачылыгы, бул Аламина F1 деген салмакты жакшы берет. Бул болсо Вазирасы деген бир түйүндө 8-9га чейин байлам болуп, эми бул болсо количествону берет да. Санына. Мен азыр басып бара жаткан бул күнөскананын жалпы аяты 40 соток. Бул жерде 3 күндө бир помидор чогултулат экен. Ал эми 1,5 тонна помидорду 6 кызматкер чогулткан. Алардын бири Махабат Сагынбаева. Бир катарда канча чакка помидор чогултасыз? Бул бир катардан 6 чакка, 7 чакка чогултулат. Анан мондай кызылдарын кылдаттык менен көбүнө тийбей, акырындык менен алынат. Бул оңой эле, могу жеринен минсе өзү эме алат, үзүлөт. Мүмкүнчүлүгү барлар атайын климат контроль орнотушуп, жандай жасалма түрдө бууландырып, ушундай градусту эми азайтырып, вентиляторлор менен ушундай эме кылышат. Бирок биз болсо кадимки эле кыргызча эле эме ылайды сууга аралаштырып эле үстүнө пленканын үстүнө ылай чачып коебуз. Ушул да көлөкө берет. Помидорго жандай күндүн ысыгынын зыяны тийбей калат да. Бул бир чети арзан. Арзан. Колдой эле бар нерсе, ашыкча чыгым жок. Терилген жемишти көлөмүнө жараша тандап алуу керек. Ал эми сатууга жараксыз болуп калган помидорду пайдалуу шербет жасоого бөлөрүн кызматкерлер айтышат. Канча этапка чейин өстүрөм дедиңиз? Кайсы? Жайкысын эми 8-9 этапка чейин карматса болот. Бул ар бир помидордун мондой терими этап болуп эсептелинет, мына байламы. Кышын болсо жана кызартыш, декабрь айларына барганда кызартыш бир аз проблема жаратат. Ошон үчүн 5-6 этапка чейин калтырабыз, калганын ашыкча башын кесип салабыз да. Каарманыбыз өз ишин баштоодо кыйынчылыктар болуп, түшүм бербей калган күндөр да башынан өткөн. Бирок ага карабастан аракетин кылып, бүгүн мына мынтип ак эмгегин үзүрүн көрүүдө. Айзада Нуразилова, Гүлчара Казымкулов, New TV таң мана берүүсү.